Assalamu алейкум. Амансыздар, урматтуу мекендештер, урматтуу спорт сүйүүчүлөрү. Биздин Алато спорт YouTube каналыбызда кыргыз спортундагы акыркы жаңылыктар уланат. Бул жолку чыгарылышта сиздерге кыргызстандык белгилүү мушкерлердин бири Канат Тайсон Келдибековдун кезекте күтүлүп жаткан беттеши жөнүндө айтабыз. Анын октагонго кайтып келгендеги биринчи каршылашы ким болот, алдыда кененирээк ага чейин биздин каналда калып туруңуздар. Сага керектүүнүн баары сенин эркиндигиң, senin баарлашууң, senin тарифиң, senin туура тандооң, senin номер 1 мобилдик операторуң. Переходи на О. Кыргызстандык белгилүү мушкерлердин бири, Эсей уюмунун мурунку мушкери, ВФ Гран-при турниринин жеңүүчүсү Канат Келдибеков былтыр ал салмак таштоодо жаралган көйгөйлөрдөн улам карьерасын жыйынтыктагандыгын жарыялаган болчу. Бирок көтпөстөн кайрадан кесипкөй октагонго кайтууда. Анын кезектеги беттеши 2023 жылдын март айында Казакстандын Актобе шаарында өтө турган Мерген FC 4 турниринде орун алат. Анда кыргызстандык мушкер казакстандык мыкты мушкерлердин бири Нурберген Шариповго каршы октагон ортосуна көтөрүлөт. Бул эки мушкерлердин ортосундагы беттеш буга чейин Эсей уюмунун алкагында 2019 жана 2020 жылдары белгиленип, бирок эки жолу тең ар кандай себептерден улам өтпөй калган. Келиңиздер эми ушул беттешке кеңири кайрылалы. Алгач мушкерлерди тааныштыра турган болсок, биринчи казакстандык Нурберген Шариповдон баштасак, учурда 29 жашта. Буга чейин кесипкөй ММА'де жалпы 13 беттеш өткөрүп, анда 10 жолу жеңишке жетип 3 жолу жеңилген. Акыркы беттешин 2021 жылдын октябрь айында Эсей уюмунун алкагында бразилиялык Филиппе Фрояске каршы өткөрүп, ага биринчи раундда эле жеңилип калган. Ага чейин Тамерлан Кулаев жана Кенан Жафарли аттуу ата-анаштарын калыстардын чечими менен утуп алган болчу. Негизинен карьерасын Казакстанда баштаган менен, андан кийин Кытайда Kunlun Fight чемпионатында беттештерди өткөрүп, көптөгөн жеңиштерге жеткен. Ал ортодо Америка Кошмо Штаттарынын Титан FC уюмунда дагы октагонго көтөрүлүп, бирок ал жакта Пауло Сантос аттуу ата-анашына жеңилген. Негизинен Нурберген Шарипов мыкты греплер, көптөгөн беттештерин муунтуу жана кайруу ыкмалары менен бүтүргөн. Ошол эле мезгилде греплинг боюнча Казакстандын алдыңкы мушкерлеринин бири. Ага карабастан бутка туруу абалында дагы мыкты беттештери жок эмес. Кыргызстандык Канат Тайсон Келдибековго келе турган болсок, учурда 32 жашта, буга чейин кесипкөй ММА'де жалпы 27 беттеш өткөрүп, анда 20 жолу жеңишке жетсе, 7 жолу утулган. Акыркы беттештери өтө ийгиликсиз жыйынтыкталды. Тактап айтканда Эсей уюмунда Валтер Перейрага, Александр Матмуратов жана Ваша Циптаури менен беттеште жеңилгенден кийин ал уюмдан кеткен болчу. Жана Казакстандын Найза FC уюмунда бир жол беттеш өткөрүп, ал жакта жеңишке жеткен. Жана акыркы беттеши дагы Найза уюмунун алкагында пландалып жаткан. Бирок былтыр салмак куудда бөйрөгү ооругандыгына байланыштуу кесипкөй карьерасын токтотууну чечкен болчу. Бирок өз учурунда Канат Тайсон Келдибеков 2017-2019 жылдар аралыгында катарына 8 ата-андашын утуп алган. Акыркы беттешинде Алтынбек Жумануулу аттуу казакстандык ата-андашын Алматада утуп кайткандыгы эсибизде. Канат Келдибеков негизинен универсалдуу файтер, керек болсо партерде дагы, бутка туруу абалында дагы мыкты беттеш өткөрө алат. Бир сөз менен айтканда алдыдагы Нурберген Шариповго каршы өтө ыңгайсыз ата-андаш. Физикалык жактан эми даярдыгы мыкты болуп бара турган болсо, казакстандык мушкерге караганда менин жеке пикиримде тажрыйбасы дагы, чеберчилиги дагы жеңишке жетүүгө жетиштүү. Мында ой жүгүртө турган болсок, алдыда күтүлүп жаткан беттеште Канат Тайсон Келдибеков кандайдыр бир деңгээлде фаворит иретинде октагонго көтөрүлөт. Бирок жергиликтүү көрмандардын алдында Нурберген Шариповдун дагы артыкчылыктары байкалаары турган иш. Эмнеси болсо дагы март айында өтө турган бул кызыктуу беттеште мекендешибиз Канат Тайсон Келдибековго ийгилик каалайбыз. Эң негизгиси беттешке мыкты даярдыкты көрүп, салмак куудда эч кандай кыйынчылык көрбөсө деген гана ниет. Ал эми урматтуу мекендештер, Алато спорт YouTube каналыбызда кыргыз спортундагы акыркы жаңылыктар чыгып турат. Андыктан биз менен калып туруңуздар.